Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hurmattуу musulman bir tugandar, kadırlı atalar, ağalar, dostlar, ineler, ene, ece karındaşlar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalosuna hiç kim karşı çıka albaydı. Anın buyruğun hiç kim kaytara albaydı. Allah subhanahu wa ta'ala kanday gana bir nerse bendesine sınoo arkılı jiberse, anda çoğun bir danışmandıklar var, meseleler var. Öte boğru ker, çeksiz rayımdu, joktan bar kılıp bardan jok kılıuçu, şerigi jok, okşoşu jok. Alam jaralgandan beri sınoosu ulanuuda. Bugün Cuma günü Kırgızstan boyunca uşul uçak kırsığından kurman bolgondorgo özgöçö Kur'an oku, ötüp ketkenlerдин бардығына Kur'an soğuğun bağıştap, al эми ошол жерден тирүү калгандарына, жаракат тарткандарына бардык мечиттерде жардам берүү акциясы, кайрымдуулук садака акциясын топтоп мусулмандар жакшылыкта да, жамандыкта дагы башыбыз бир экенин көрсөтүп, атайы буйруктун негизинде мечиттерге кутучалар дайындалган. Ушуларга өткөндөргө Кур'ан окуп, калгандарына биз дагы ар бирибиз колдон келишинче салымыбызды Алланын алдында, ахиреттин алдында бир сом болсо дагы, 1000 сом болсо дагы күчүбүздүн, колубуздун жетишинче жардам узатайлы. Ошонун бардыгын Кудайым буйрса мына барыбыз Кудайга жардам берилип атат. Иман фондунан берилип жаткан имамдарыбызга, 1000ден ашык имамдарыбызга стипендият берет эле. Ошолордон дагы ар биринен 200 сомдон имамдарыбыз дагы которуп атышат. Бунун бардыгын азыр мечиттерде комиссия кылып, бардык топтолгон акчаларды жыйнап, эсеп китебин чыгарып, Кудай кааласа мечиттерде дагы жарыясын беребиз канча, анан өкмөттүн алдына атайы шотуна буйрса Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан аларга дагы которуп берип, аз болсо дагы ушул бир мык болсо дагы, бир кирпич кыш болсо дагы колубуздан келген ошолорго жардамыбызды көрсөтөйлү. Алар биздин бир туугандарыбыз. Туугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде айтат: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстегиле, мен силерди эстеймин. Берген нематыма шүгүр кыла, шүгүрсүздүк кылбагыла. Я айюхалладина аману стаину бис-сабри вас-сала, инналлаха ма'ас-сабирин. Иман келтиргендер, силер Алладан жардам сурагыла. Сабырдуулук менен, намаз менен. Албетте Алла Таала сабыр кылуучулар менен бирге. Азыр барыбыз бири-бирибизди сабырдуулукка, каниетке, көтөрүмдүүлүккө чакырууга мажбурбуз туугандар. Анткени башыбызга келген бул мусибат бир эле ушу Дача суу айылына эмес, Кыргыз элинин бардыгына келип атат бул. Биз туугандарым, жүрөгүбүздөгү иман бар, мусулманбыз. Ислам динибиздин түпкү негизи жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгыны бөлүшүү. Мына ушу исламыбыздын тарбияты, ислам динибиздин маданияты, ислам динибиздин чакырыгы. Биз ар бирибиз бири-бирибизге жакшылык каалайлы. Өлгөндөргө дагы, тирүүлөргө дагы жакшылык каалайлы. Душманга дагы, доска дагы жакшылык каалайлы. Бардыгына ислам дининин чакыруусу ушундай. Колуңуздагы келеби, пайда жеткирейли. Ага кандай көңүл айтып болсун, тил менен, дуа менен, мал менен, кандай колубуз менен, күчүбүз менен пайда жеткирейли. Кайгысына шерик болойлу. Кайгыны бөлүшөйлү. Бөлүшкөн нерсе азаят. Бөлүшкөн нерсе азаят. Буну барыбыз муну түшүнөбүз жакшына. Алла субханаху ва тааланын сыноосу, бул Алла тааланын сыноосуна, тагдырына тан берейли.
Бул жерде дагы кандайдыр бир жакшылыктар бардыр. Албетте, бизге бүгүн сырткы көрүнүштө ушундай бир кайгы, бирок туугандар, акыйкатын карай турган болсок, баарыбызга үлгү. Баарыбызга сабак. Тирүүлөр. Көрдүңөр кандай болгондорун, эми калганыңар. Алла Кур'анда айтат, Кур'ан-ы Каримде айтат: "Валунузиқаннахум адабил адна дунал адабил акбар, лааллахум яржиун." Biz sözsüz biraz kişineki azaplar menen dağım tartırtağız. Kişine jer titire oldu, oru oldu, kırsık oldu, göçkü oldu, asmandan, sudan kanday olsun oldu. Birok bul ahirettin azabından aldın. Ne üçün? Çoğun azaptan aldın, kişineki azap berip atağız. Mümkün alar kaytar, mümkün jaman işlerinden toba kılar, mümkün uşular buzulgandan oңolor. Mümkün tuğra jaman jolda taşlap tuğra jolga düşür. Toba kılıp kalar. İnsan katarı jaşar. Mümkün biröge zulumdu kılbay, ayvançılık, jırtkıçlık işlerdi kılbay, jakşı bolor. Mına uşu maksatda Allah subhanahu wa ta'ala sınap turat eken. Emi bul jerdegi naristelerimiz, koş boyluları bilip bilbey jatkanda taң erten түшкөн bul musibat. Bular şehitler de aytsak adaşpayбыз. Albette şuhada, şehitlerдің türleri var. Allah'ın dini üçün al bölök. Oşonda öyle kırsıktan kavulganlar, göçkü түшкөндөр, azırkında üstünden kulap түшкөндөр, suuda bolgon, kişi goldu bolgon, kanday boşu kırsıktardağı bizdin şariatımızda öküm bergen bular şuhadalar. Kuda kalasa Allah Taala'nın aldında daraja alat, momun sınalat, sınalıp. Hazır biz hiç kaçan biz unutpaşımız gerek. Momun sınalgandan keyin oşo oydan kalıp ketpeyt. Balki momun sınalat, sabır kılıp sıylığa iyi bolat. Bari sıylığa iyi bolat. Allah oşondan Kur'an'da aytıtat: "Ve la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un walakin la tash'urun." Sizler Allah'ın jolunda ölgöndөрдү ölük dep aytpagıla. Balki alar tirүүлөр. Birok sizler alardın kanday türü ekenini sezbeysiңер. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz sözsüzleri sınayız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Biraz korkunuç menen, biraz açarçılık menen, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ Malыңарды kemeytүү menen, janыңарды kemeytүү menen, mömө jemişiңерди kemeytүү menen. Azır 100 eleňer 99 bolup kaldыңар, 99 eleňer 90 bolup kaldыңар. Janыңарды dagı, malыңardan dagı, mömöňerden dagı kemeytebиz. Bul sınoo birok. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Biz sözsüz jakşılık menen da sınayыбыз, jamandyk menen da sınayыбыз. Sizlerdi sözsüz sınayыбыз, jakşılık menen dagı, jamandyk menen da sınayыбыз. Birok uşunu bir esten çıkpa çağırbaylı. Jamandyk menen, kaygı menen sınagan bul jeňilirek eken. Jakşılık menen sınagan oorurak eken, tatal eken. Ankeni kaygı menen sınaganda adam balası toba kılıp, esine gelip, jaman işlerden özün toktatsa, jakşılık menen sınaganda bul özün bilbey kalat eken. Gözünü may basıp, taş boğur olup, jürögü kapkara olup, ankeni beylik berip sınap atat, baylık berip sınap atat, küç berip sınap atat. Jakşılık menen bergende sınaganda özün tappay kaldı bilbey kalat. Bu jakşılık menen sınaganı sınoodan ötüş kıyın eken. Jamandyk menen sınaganda bu sınoodan ötüş jeňil eken. Şundan ulam, urmatlı musulman bir tuğandar. Bu Allah Taala'nın sınoosu. Taqdırga tam bereyle. Kaygı 3 gün. Bar uzun jürögü sordu, mına men bugün Saudiya mamleketinden uçup geldim ertemenen. Oşol jerde umra bargandar ugup, umra kılıp atkandar tawaf kılıp, umra kılıp, uşu ötüp ketkenlerin atlarından oşol jerde Kur'an okup, oşol jerde sadaka kılıp, zikir ibadat dualarda dagı kolubuzdan gelişince bagıştaganга hareket kıldık. Albette, kanday olsun kaygı, kırsık. Bul hiç bir adam bundan boş emes, çekede kalıp kala turgan nerse emes bul tuğandar. Emine de otat, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sabırdılarga kuş kavar bergin.
Сабырдууларга хуш кабар бергин. Эмне хуш кабар? Ал ким сабыр кылуучулар? Аллазина иза асабатхум мусиба. Кимге кайгы капа жетсе, мусибат жетсе, алар айтышат инна лиллах. Biz Allah'nыкыбыз, Allah'a taandыкпыз. Wa inna ilayhi raji'un. Barыбыз эртеби кечпи анын алдына кайтып барабыз. Ölümden kaçıp kutulup bolбойт деген. Kul innal maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Aytqın ey Muhammed, sizler kaçıp жатқан ölüm бар го, ölüm. Sizler kaçıp atқан ölüm бар го. Al arkadan kovup kelbeyt eken, aldыңdan çıkıp karmayt eken. Summa turadduna ila alimil gaybi ve şehada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Son, sizler açıktı, jaşırındı, bardığın bilgen Allah Taala'ga kaytarılasыңар. Bardыңар келгенден кейін, бұл дүниеге келгенден кейін кетүү бар. Тирүү жанга өлүм бар. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her bir can ölüm damın sözsüz tartat. Al sözsüz var. Kaytarılasыңар, kaytarılgandan кейін mesele toktobойт, бүтпөйт. Fayunabbiukum, sizlerge kabarın beret Allah Taala emne kılganыңарды. Dünyaya gelip emne жасадыңар, жақшылық mı, жамандық mı? Қандай ғана иштер жасабадыңар? Барын кабарын аласыңар. Бардын кабардар болосыңар. Бұл Алла Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'deki aytқан эмес. Başka жерде айтат: "Wa ma tadri nafsun mada taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Hiçbir can bilbeyt ertege emne bolorun. Hiçbir can bilbeyt taң atkanda emne bolorun. Hiçbir can bilbeyt men menen bugün tünü emne bolorun. Hiçbir can bilbeyt kaysıl jerde ölörün. Үйүндө өлөбү, көчөдө өлөбү, сапарда өлөбү, кургакта өлөбү, авада өлөбү, сууда өлөбү. Кайерде өлөрүн? Эч ким билбейт. Качан өлөрүн? Эч ким билбейт. Аллах Subhanahu wa Ta'alaдан башка. Жаратканга гана бул маалым. Бул тагдыр ушундай Алланын сыры экен. Таң калтырта турган. Алланын акылын, эсин одура турган ушундай Алланын сыры экен. Айтабыз, мына канча күнөө кылып жүрөт, өлүп эле жүрөт. Бул эч бир нерседе күнөө жок эле, эмне буга өлүм келип калды? Мына 100гө чыккан жүрөт. Бул 2 жашар балада эмне күнөө? Siz biz туугандар, дүнүйөгө келгенибиз, кеткенибиз биздин колубузда эмес. Кайсы сүрөттө, шекилде, кайсы өңдө, түстө, кайсы улутта, кайсы урууда жараларыбыз биздин колубузда эмес. Кимдин баласы болосуз? Биз билбейт элек, мен атам ким болот, апам ким болот, улутум ким болот, уруум ким болот, кайсыл жерде, кайсы район, кайсы айылда тууларым, канчанчы жылы, канчанчы айда, канчанчы күнү, канчанчы саатта, түнүбү, күнбү билбейт элек. Эчтекени билбейт элек. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah sizlerdi enеңердин жатынан чыгарды. Enеңердин ичинен чыгарды. Wa amma sabila yassara. Bu dünüge çıkıp atkanda жолун жеңил кылды. Кысылып, муунуп калган жоксуңар. Келдиңер. La ta'lamuna shay'a. Эч нерсе билбейт элеңер. Эч кимди билбейт эле. Атам ким? Энем ким? Bu dünüge келгенибизде ушундай элек. Кеткен да ушундай биздин ыктыярыбызда эмес. Жашоо деген ыктыярдын берилгенин айтса, өлүм деген ыктыярлардын алынып калганын айтат. Биз азыр бүгүн ыктыярыбыз бар. Сүйлөгөнгө, укканга, көргөнгө, кармаганга, ойлогонго, жүргөнгө, басканга ыктыярыбыз бар. Ушуну жашоо деп айтат. Бу ыктыярлар алынганда, бунун аты өлүм деп айтат. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatını alsın. Elbette Kırgız eline çok bir kaygı, 40'a yakın adamın gözü cumganı. İnsanız biz. Alsızbız. Alsыздığımız alda bilet. Özümüzü de karmaya albayız. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özünün bala oğlu İbrahim dünyadan kaytkanda gözünden yaş çıkıp gitti. Sahabalar aytты: "Ya Resulallah, siz bizde ıylağandan tıyasız, özünüz ıylap jatasız ko?" Peygamberimiz aytты: "Men ıylağandan tıygan jokmун men." Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Мен силерди тыйганым, тагдырга тан бербей, тагдырга каршы сүйлөгөндөн, чачты жулгандан,
başına toprak çaçkandan, betin aymağandan, giyimin jırtkandan, mına okşogon görünüşlerden tıygamын men sizlerge. Al эми жүрөктөн кайгырып көз жаш чыгышу, бул бар нерсе. Бул боло турган нерсе. Тiri жүрөктүн, ырайымдуу жүрөктөн, ал көздөн жаш чыгышы ал анык эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир жолу момундардан эң абзели ким деп сураганда ахсанухум хулукан. Эң абзели, эң артыгы мүнөзү жакшы деди. Ва акясухум, алардын эң акылдуусу ким дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: актарухум лил маути зикра, өлүмдү көп эстегени деди. Момундардын эң акылдуусу ким экен? Өлүмдү көп эстегени. Өлүмдү эстесек эрте келип калбайт. Эстебей койсок бизди унутуп калбайт. Адашып башкага келип албайт. Ар бир нерсен Сахih Бухариде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде, качан адам баласы эненин ичинде бир нутфа 40 күн тамчы болуп турат. 40 күн андан кийин канга айланат. 40 күн андан кийин бир жанчыла турган, чайлана турган этке айланат. 120 күн болгондон кийин 121 күнү периште буга жан үйлөйт. Ошол жерде анан буйрук берилет 4 нерсени жазганга. Ырыскысы, ажалы, амалы, бактылуу же бактысызбы? Ырыскы, ажал ушул жер ичинде. Кандай адам баласы ырыскы адам баласын куугандай, өлүм дагы кууйт. Ырыскы издегендей, өлүм дагы издейт. Бул экөөшү жанаша издейт. Ырыскысы бүттү, өлүм ошол жерден баса калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтып кеткен: "Ала ва иннан нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Ваттақуллах ва ажмилу фит талаб ва таваккалу алейх, фа инналлах юхиббул мутаваккилин." Кулаңарды ачып алуу кыла, кабардар. Эч бир жан өлбөйт, эч качан ырыскысын толук жемейинче. Ырыскысы бир тамчы сүтпү? Же 1 килограмм этпи? Же 1 күн, же 1 секундпу? Же 1 жылбы, же 100 жылбы? Ал Аллах субханаху ва таала өзү билет. Дүнүйө келгенден кийин кетүү бар. Кетүүнүн тартиби жок, келүүнүн тартиби бар. Чоң ата келет экен, ата келет экен, бала келет экен, небере келет экен, чебере келет экен, кыбыра келет экен. Тартип менен келет экен дүнүйөгө. Кеткенде чоң атасы туруп дагы кыбырасы кете берет экен. Biz bunun bardığın ne üçün tuğanlar? Allah subhanahu wa ta'ala bunday eskirtүүлөрдү берип атканы, келиңиздер барыбыз тобага келейли. Ölüm kapısından gelet, özgöçe jaштар. Eç kaçan küçüğüzgө, akılыбызга, kanыбыздын кызуулугуна таянбайлы. Дагы мен күнөө кыла берем, эчтеке болбойт деп. Бул шайтандын алдоосу. Бул шайтандын алдоосу. Биз байкадык кандай болгону. Bunday da Kur'an'da dagы бар, окуялар дагы бар. Бирок бүгүн биз ki Allah subhanahu wa ta'ala öz göz aldığımıza görsetip koyup atат. Ошондой абалda өлгөндүн үстүнө gömgөн болуп атканда мародерство. Я айланып кетем, биз мусулманбыз, бирөөнүн бирөө жөнүнө адашып түшүп калган буюмун алганга бизге тыюу салынган. Айтайлы, барыбызга айтайлы, үйгөгөлөргө айтайлы, базарларга, ар жерде айтайлы. Биздин кыргыз элинин маданияты ушундай эле барып, бирөө өлүп атса үстүнө gömгөн, алып жан талашып ошондой арам чочконун этинен дагы жаман болгон нерсени бир алып жегенге, өлүп калган адамдын этин жегенге барабар, андан дагы арамыраак десем адашпаймын. Бирөөнүн буюмун жоголуп кетсе ошону алып 1 жылга чейин жарыя кылганга шарият буйрган. Бирөөнүн акысы экинчи адамга акысы арам. Ошол жерге барып өзүбүз ысык суубузду, наныбызды бергендин ордуна аныкын тартып алыш деген бул эң түгөнгөн, эң бир инсанчылык деп айтса да болбойт, айванчылык дагы болбойт. Таптакыр бул нерседен чыгып кете турган нерселерден. Ошондуктан туугандар, өзүбүзчө жетер жаштарга барыбыз келиңиздер тобага келейли, жакшы мүнөзгө келейли, бирибизге ырайымдуу болойлу, бирибизге мээримдүү болойлу, бирибизге кол, бирибизге пут болойлу.
Құда қаласа, Дача су айылына Қырғызстан мұсылман дин башқармасы бүгін эле эмес, дайыма иншалла бұл жардамын біз аябайбыз. Мұсылманбыз барыбыз, bir сындырым нанды Құда қаласа бөліп жейбіз. Барыбызға. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам бізге ошоны үйрөткөн. Bundan ötken sahabalardı ve yusiruna ala anfusihim ve law kana bihim khasasa. Açqa bolsa dagı ikinci adamның курсагын тойгозот эле. Өзү зарылчылыгы, муктаждыгы болуп туруп дагы экинчи адамдын муктаждыгын биринчиге коёт эле. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген шариятынын, нурлуу шариятынын тарбия болгон адамдар, сахабалар кандай болгон. Жакшы эстеңиздер. Өзү курсагы ток эмес. Өзі құрсақ açқа, сіздің да құрсаңыз açқа. Bir нан бар, менікі сіздік емес. Ошол құрсақ açқа болып тұрып дағы, өзінің нанын бергенге, ушуну сахабалар деп қояды мұнаке. Мынандай адамдар болған. Біз бүгін құрсағымыз тоқ, екінші адам açқа бермейміз. Ал түгіл бұл бияқта тұрсын, құрсағымыз тоқ, ал açқа, бұйымын алып алауыз. Сіз мына салыштырмалы менің сөзімді эме кылсак мындай. Таразаласак кандай болот эле? Алар кандай эле? Куранда Алла Таала айтып атат кандай адам болдулар. Ички дүйнөсү ушунча тазалаган, ушунчалык адамгерчиликтүү, рухани баалуулуктарга ээ болгон сахабалар өзү ачка болуп, "Юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса." Ачка болуп, муктаж болуп туруп дагы екінші адамның қарынын, екінші адамның зарылчылық мұқтаждығын ойлаған, алдына қойған, мына ушуну сахаба деп қойды. Мына ушуну иман дейді, мына ушуну адамгершілік дейді, мына ушуну ынтымақ дейді, мына ушуну боорукерлик дейді, мына ушуну достық дейді, мына ушуну бир туугандык дейді. Биз эми ал жакка чейин барбай эле коелу. Өзүбүз ачка болуп, алдагы ачка мен өзүмдүн нанымы бербей эле коюн, өзүң эле жейле, өзүбүз эле жейле. Болбоду дегенде курсагыбыз ток болгондо экинчи ачканы карап коелу. Бардыгын берип кой деген жери жок. Allah bергенден бир аз чыгар деп атат. Экинчиден, өзүбүз курсагыбыз ток болсок, экинчисинин буюму ал ачка болуп десе кырсыкка учурап турса, буюмун тартып алыш деген. Я айланай. Кайсы кана биздин маданият? Кана биздин иманыбыз кайга кетти? Кана исламыбыз, адамгерчилигибиз кайда кетти? Урматтуу жаштар, келгиле. Баарыбыз Кудайга шүгүр аз мүмкүн күчүбүз бар учурда, күчүбүздү арамга жумшабайлы. Аксакалдар бар, ошондой иштерди кылбайт. Жаштардын оңолгону келечегибиз бар экенин белгиси. Жаштардын бузулганы келечегибиз талкалангандын белгиси. Ошондуктан ар бир аксакалдардан дагы, улуулардан дагы суранарым эле. Жамандыктан колубуз менен кайтара албасак, тилибиз менен кайтарайлы. Бул бир сураныч. Албетте кайгы келгенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге таалим берген. Ал таалим истиржа деп коет. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Ушуну айтып биз сабыр кылабыз. Лиллахи ма аата ва лиллахи ма ахад ва куллу шайин индаху би ажалин мусамма. Алла берди, Алла алды. Ар бир нерсе анын алдында жазылган. Ал өлчөм жазылган. Ида жа ажалухум ла ястахину саата ва ла ястақдимун. Качан ажалы ченелген келдиби? Болду, 1 секунд алдыга аркага жылбайт. Ал өз учурунда боло турган нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар. Албетте этият сактануу шариятыбыз буйрган. Сактанганды сактайм деген кыргыз элибизде сөз бар. Ошол жерге мисалы айтылган болсо, кеде көчкү кичине азмас түшүнүшүбүз керек. Ошол hadisleri айтып атат. Бул жерде көчкү түшөт, көчүп кеткиле. Бул жерге деп жашабагыла, бир болбойт, башка жерге деп. Туугандар, Аллага таваккул кылдым, не болсом жашай берсем ошо таваккул кылдым 180ге айдап, таваккул кылдым деп уктап кетип айдап, андай болбойт да таваккул кылдым деп жаардан секирүү. Алла субханаху ва тааладан өлүм талап кылбагыла, Алладан сыноо талап кылбагыла. Бирок сыноо өлүм келип калса, сабыр кылгыла деген. Биздин шариятыбыздын үгүтү ушу. Ошон үчүн этияттык кылып, эгерде көчүп кеткиле, бу жерден жылгыла, андай мындай десе, ошону хадистерди угуп, баш ийип коюшубуз керек туугандар. Урматтуу мусулман бир туугандар. Умар ибн Абдул Азиз рахимахуллах.
Башка кайгы келгенде, өлүм келгенде бунун пайдасы 3 деп айткан экен. Биринчisi адам тобага шашылат экен. Экинчisi жүрөк каниет кылат экен. Үчүнчүсү ибадатка кайраттуулук пайда болот экен. Эгерде өлүмдү эстебесе, ал үмүттү узак байлап, бар болгондо да каниет кылбай, ибадатка бир алсырап. Ошондуктан мынау нерселердин экинчи жагы дагы бар. Биз булардан дайыма пайда алышыбыз керек. Ошондуктан ушундай сабактан келиңиздер туугандар, барыбыз тооба кылайлы. Билип билбей кылган жаман иштерибизден, жаман мүнөздөрдөн, күнөөлөрдүн бардыгынан, ичкисинен сырткынан, текеберлик болсун, көрө албастык болсун, ишитардык болсун, уурулук болсун, жалган сүйлөө болсун, кара ниеттик болсун, кандай гана жаман болуп болсун, ушунун бардыгынан тооба кылайлы. Барыбыз кыргыз эли ынтымак болойлу, биримдүү болойлу, бири-бирибиздин малыбызга көз артпайлы, бири-бирибиздин абирибизди төкпөйлү, бири-бирибиздин айыбыбызды издеп, ашкере кылып, жарыялап, Алланын азабын чакырбайлы. Кемчилдигибиздерди жоюп, ушунчалык айта турган болсо бетке айтайлы, аркасынан ушактабайлы. Бүгүн бар, эртеге жокпуз, барыбыз конокпуз. Алланын бир туган кулдары болуп жашайлы. Дуа кылайлы. Көбүрөөк дуа кылайлы. Дуа менен маселе чечилет. Бардык тооба менен маселе чечилет, дуа менен маселе чечилет. Мейли, экономикабыз бийик көтөрүлбөсө дагы мүнөзүбүз, кулк мүнөзүбүз бийик көтөрүлсүн. Бай болуп бири-бирибиздин башыбызды алгандан көрө, жарты нан жеп, кучакташып жашаганыбыз жакшы. Сырткы кийимдерибиз жалтырап, жүздөрүбүз кремделип болсун, жок, ички дүйнөбүз жалтырасын. Ички дүйнөбүз нурлансын. Ар бир адамда кемчилдик бар. Адам баласыбыз. Бир кемчилдик бар экен деп аркасынан уланта берүү, бул адамчылык, адамгерчилик эмес. Ошондуктан я Алла, өткөндөргө да эмне деп айтабыз? Алла Таала рахматына алсын, жайын жаннаттан кылсын. Аны мушу оорукчанда жаткандарга Алла субханаху ва таала шифа камил, ажил, мустамир, тез арада Алла Таалам толук улана турган шифасына тагылсын. Калган канчобуз калдык буякта. Ошон үчүн айтпайлы, тикилер го аларга өлүм келди. Алар өлүм периштесин көрдү. Өлүмдүн даамын тартты. Райым кыла турган ким десе, алар эмес, биз дейт. Анткени биз азыркы 3 нерсени көрө элекпиз, ал алдыбызда. Бирөөгө бүгүн түнү, бирөөгө эртең, бирөөгө 1 айдан кийин, бирөөгө 1 жылдан кийин, бирөөгө да 1 топ жылдан кийин келүүсү анык. Шек жок. Вакытта гана алдын арка. Ошондуктан иншалла барыбыз ишенимибизди өлүм Алланын колунда экенин, андан башка эч ким бере албайт экенин, Алла ахирет үчүн жаратканын, дүйнөнү биз үчүн жараткан, биз дин үчүн жаралганбыз, эстен чыкпай, жүрөгүбүздү оңдоп, мүнөзүбүздү оңдоп, ынтымагыбызды бекемдеп, барыбыз бири-бирибизге кайрымдуу, райымдуу болойлу. Ва ахиру дa'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құда қаласа жұма намаздан оқандан кейін барыс тынч отырып, өткөндөргө Құран оқып, оруқчандарына шифа тілеп қалайын, иншалла дуа.